Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москваны багынта албай АКШнын айласы кетип турган чак. Жаңы санкциялар Москваны АКШ өзүнө багынта албай айласы куруп жатканынан кабар берет. Бул тууралуу Орусиянын Вашингтондогу элчиси билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Шаршемби күнү АКШ Орусиянын 635 жараны үчүн визалык чектөө киргизди. Алар Украинанын бүтүндүгүнө кооптуулук жаратууга, Донбасстагы абактарда адам укуктарын бузууга айыпталууда. Ойдон чыгарылган жана негизсиз айыптоолор санкциялардын баркын кетишип, Вашингтон Москваны өзүнө багынта албай айласы куруп жатканынан кабар берет. Башкаруучулар Орусияга каршы санкциялар өздөрүн жабыркатып жаткандыгын көңүл буруп коюшса болмок деп айтылат элчиликтин Telegram каналында. Украинанын делимитация жана денификациялоо боюнча атайын операция башталгандан кийин Батыш Орусияга каршы санкциялык басымын күчөттү. Чектөө чараларды өзгөчө банк сектору менен жогорку технологиялык продукциялардын жетишилине багытталган болчу. Европада Москванын энергетикалык ресурстарынын көз карандылыкты азайтуу тууралуу маселе байма-бай көтөрүлүп жатат. Мунун баары АКШ менен евро биримдики экономикалык көйгөйлөрдү жаратты. Себеби күйүүчү май менен азык-түлүк продукциясы кескен кымбаттап кетти. Кремль санкциялары экономикалык согуш деп сыпаттап, окуянын мындай өнүгүшүнө даяр болгондугун белгиледи. Булак Назар Ньюс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга қалыңыз. Украина тынчтык сүйлөшүүсү боюнча өз сунушун айтты. Украина Орусия менен тынчтык сүйлөшүүнү Мариупольдо өткөрүүнү сунуштады. Украин делегациясынын жетекчиси президент жардамчысы Михаил Подоляк Киев сүйлөшүүнү алдын ала шарт койбой өткөрүүгө макул экендигин билдирген. Делегациянын дагы бир өкүлү Давид Архамия Телеграмга жазгандай, алар аскердик гарнизондун жана жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн Мариупольдо орус тарап менен жолугушууга даяр. Бул сунушка Москва азырынча жооп кайтара элек. 20 апрелде Мариупольдон жайкын тургундарды чыгарып кетүү жараяны ишке ашкан жок. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верешук билдирип, бул үчүн орус тарапты айыптады. Шаршембиде эки тарап жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор түзүүгө макулдашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мариупольдогу кырдаал начарлап жаткандыгын билдирген. Анын айтымында Курчоодогу шаарда миңдеген аскер жана жайкын тургундар бар. Булак Назар Ньюс. Путин Азовстальга чабуулду токтотууну буйруду. Орусия президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда Мариупольдогу Азовсталь өнөр жай тармагына жасалган чабуулду орунсуз деп атап, аны токтотууну буйруду. Мен өнөр жай аймагына чабуул коюну туура эмес деп эсептейм. Мен аны жокко чыгарууга буйрук берем, деди Путин. Жарайт деп жооп берди Шойгу. Путин Азовстальга чабуулду токтотушун орус аскерлеринин өмүрүн сактап калуу керектиги менен түшүндүрүп өттү. Мындай учурда биз ойлонушубуз керек. Башкача айтканда, биз дайыма ойлонушубуз керек, бирок бул учурда андан дагы көбүрөөк жоокерлерди жана офицерлерибиздин өмүрүн жана ден соолугун сактап калуу жөнүндө. Катамакталарга кирип бир өмүр өнөр жай объектилери аркылуу жер астында сойлоп чыгуунун кереги жок. Чымын учуп кетпеш үчүн бул өнөр жай аймагын тосуңуз. Куралын таштай электрин баарын дагы бир жолу ошондой кылууга караңыз. Орус тарап тиешелүү эл аралык укуктук актыларга ылайык алардын жашоосуна жана татыктуу мамиле болоруна кепилдик берет деп билдирди Путин. Мариуполь бошотулуп, Азовстальда Украин согушкерлери кулча алып турат. Орусиянын аскерлери менен ДРдин элдик милициясы Мариупольду бошотту. Бул тууралуу коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге жасаган докладында айткандыгын РИА Новости жазып чыкты. Өлкө башчысы менен министр Кремлде жолугушту. Маалыматка караганда, Азовсталь комбинатынын аймагында 2000ге чукул согушкер курчалып турат. Шаарда абал тынч. Элдин кайтып келишин жана тынч жашоону уланышын камсыздоо үчүн иретке келтирүү иштерин баштаса болот, деди Шойгу.
Министрдин айтымында операциянын соңу чыгаруу үчүн 3-4 күн керек, бирок Путин Рамазанга туруштук беретүү жасоонун кереги жоктугун айтты. Биз өзүбүздүн аскерлер менен жоокерлерибиздин өмүрү саламаттыгы тууралуу ойлошубуз керек. Өндүрүш объектисине жер алдында менен кирүүнүн кажети жок. Болгону ал жерди чымын учуп чыга албай тургандай кылып тосуп койгула. Куралдан таштай электерге баш ийип берүүнү сунуштагыла. Орусия аларга татыктуу жашоо жана тийиштүү эл аралык актылар боюнча мамиле кылууга кепилдик берет, деди Путин. Ал ошондой эле жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүүлөрүн кошумчалады. Булак Назар Ньюс. Орусия евро биримдикке газ берүүнү качан токтоторун айтты. Орусиядан евро биримдикке жаратылыш газын берүү май айында аякталышы ыктымал. Анткени Брюссель орус энергиясы үчүн рубль менен акы төлөө системасы европалык санкциялардын талабына жооп бербейт деп эсептейт. Бул тууралуу Италиянын энергетика электр тармактары жана айлана чөйрөнү жөнгө салуу кызматынын башчысы Стефано Бессегиниге шилтеме берип, РИА Новости жазып чыкты. Жалпысынан алганда бул нерсени баары эле күтүп турат. Чындап эле май айынан баштап Россия Европага газ жибербей калышы мүмкүн. Андай болсо бир көйгөй бар. Газ сактоочу кампалардын толтурууга жетишпей калды. Учурда Италия башка мамлекеттер менен келишим түзүүгө аракет кылып жатат, байкап туралы, деди Бессегини. Бессегине мындай макулдашуулар импорттук газдын көлөмүн дароо жаба албаса калганын моюнга алды. Орусия газдын алууга токтоткондон кийин абал бир топ оорлошу мүмкүн экендиги айтылды. Мисалы түнкүсүн жарык берүүнү чектөөдөн баштап жылуулук берүүгө чейин чектөөлөр коюлушу ыктымал. Арера жетекчисинин айтымында Орусия газын өчүргөн күндөн баштап Италия калкты газ менен камсыздоону жолго салганга чейин 10 аптадай убакыт керек. Евро биримдикке Италия менен Испания жана электр энергиясын өндүрүү үчүн жарым-жартылай газ колдонот. Немецтер көмүрдү, ошондой эле атомдук энергияны кеңири пайдаланат, бирок азыр мен Францияга көбүрөөк боорум ооруп турат. Алар азыр атомдук электростанцияларын оңдоп жатышат. Аларга дагы газ абдан керек, деди Бессеген. Белгилей кетсек, апрель айынын башында Драги Алжирге иш сапары менен барып, эки өлкөнүн алдыңкы мунай жана газ компаниялар кызматташуу боюнча келишимге кол коюшкан. Ушундай эле максатта Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо жана экология министри Роберто Сингалонун Ангола менен Конго республикасына иш сапары менен барышты. Булак Назар Ньюс. Германиянын канцлери Олаф Шольцтун отставкага кетери айтылууда. Германиянын оппозициясы канцлер Олаф Шольцтун акыркы каталарынан пайдаланып, Украинаны кошумча куралдандыруу маселесин көтөрүү менен анын отставкага кетиши мүмкүн экендиги деп жазылат. Спрайгел макаланын авторлорунун айтымында, Германиянын Хекс партиясынын башчысы Фридрих Мерц Киевге оор куралдуу жеткирүү боюнча кийинки аптада пленардык жыйынга сунуш киргизиши мүмкүн. Буга чейин ХДС жана СС альянсы Шольцтун негизги багыты менен биригүүгө жана майда чүйдө нерселерди шылдыңдабоого макул болгондо, бул Германиянын бардык негизги саясий күчтөрүнүн позицияларын ачык айкын жана кайра карап чыгууга алып келет деп күтүлүүдө. Эгерде ХДС менен ХССтин депутаттык тобу өзүнүн сунушун азыр киргизсе, бул мурдагы курстан баш тартуу дегендикке жатат, бирок бул андан дагы көп болмок. Бул жагдай канцлер үчүн кооптуу. Биринчи кезекте анын Украинаны оор куралдар менен камсыз кылуу каалабагандан улам колдонуунун жоктугу акыры анын кызматтан кетишине алып келиши мүмкүн. Bir күн мурун немис басылмалары Берлин Украина менен 3 күндүк болгон куралдардын экспорттоо тизмесин 2 эсеге кыскартып, андан оор куралдарды өчүргөнүн жазышкан. Билд жазгандай, өзгөртүүлөрү адаттагыдай эле канцлердин талабы боюнча киргизилген. Мындан тышкары Германиянын аскердик өнөр жай комплекси Киевге кыска жана орто мөөнөттө жокко чыгарылган көптөгөн куралдарды жөнөтүүгө даяр экендигин мурда белгилеген. Натыйжада башында Украина тарап берген тизме 48ден 24 баракка кыскарган. Украина сураган куралдын 15 түрүнөн 3 позициясы калды. Анын ичинде мүмкүн болгон альтернативаларды көрсөттү. Булак Назар Ньюс.
З белгиси бар формалары боюнча УКМК билдирүү таратты. Социалдык тармактарда 9 май улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата костюмдарды ижарага берүү мекемелери З символикасы бар аскердик кийимдердин жана костюмдардын жарнамаларын таратып, коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткандыгына байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирүү таратты. УКМК мекемелерди улут аралык кастыкка козутууга байланыштуу З символикасы бар аскердик кийимдерди ижарага бербөөгө жана шаар тургундарын 9 май улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата өтө турган өлбөс полк жүрүшүнө аталган аскердик кийимдерди кийип чыкпоого чакырды. Ошондой эле улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматы улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик каралганын эскертип кетет. Булак Назар Ньюс.